Şehit ketken Huseyn ibn Ali. Huseyndi öldürgөнгө, ага жардам бергенге жана анын өлүмүнө ыраазы болгонго да Аллахтын, периштелердин жана жалпы инсандардын каргышы болсун. Аллах анын тообасын да, курбандыгын да кабыл кылбайт. Шейх ибн Таймия. Хусейн ибн Али улуу сахаба, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү небереси, урпагы жана дүйнөдөгү кубанычы. Момундардын падышасы Али ибн Абу Талиптин уулу, 5-адилеттүү халифа Хасандын бир тууганы. Ал экөө Бейиш элинин мырзалары. Ал пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дене түзүлүшү жагынан өтө окшош болгон. Ал эми агасы Хасандын пайгамбарыбыз алейхиссаламга келбети окшош эле. Хусейн ибн Алинин өлтүрүлүшү үммөттүн тарыхындагы эң кайгылуу окуялардан болгон. Бул Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын небереси зулумдук менен өлтүрүлгөн эң чоң кылмыш экендигинен эле эмес, ошондой эле ал үммөттү бөлүп жаруу жана жаманаттык кылуу үчүн тарых бурмалоочулар эң көп колдонгон маселе болгондугу жагынан да өтө кайгылуу окуяга айланган. Ошондой эле бул кайгылуу окуя мен үчүн канааттандырарлык жооп таба албаган оор маселелерден болду. Бирок туура жана так жазылган тарых булактарынан көп жыл изилдеп отуруп, Аллахтын жардамы менен Бейиш элинин жаштарынын мырзасы Хусейндин шейит болгондогу чыныгы тарыхын таптым. Хусейн ибн Алинин өлүмү, андан мурда болуп өткөн атасы Али менен Муавиянын ортосундагы көп мусулмандардын канын төккөн чоң фитна окуясына жана андан кийинки Хасандын мусулмандардын биримдиги жана тынчтыгы үчүн халифалыкты Муавияга бошотуп берген окуяга байланышы бар. Халифалык Муавия ибн Абу Суфьянга өткөндөн кийин ислам кайрадан биримдик менен күчүнө кирет. Ошентип ислам өлкөсү акырындык менен кайрадан эл аралык деңгээлде лидерлик абалга көтөрүлө баштайт. Мына ошол учурда момундардын падышасы Муавия өзүнүн ордуна уулу Язидти дайындайт. Ага акыркы калган сахабалар жана табийиндердин баары кол беришет. Алардан кээ бирлери гана кол берген эмес. Алар Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Хусейн ибн Али жана Абдурахман ибн Абу Бакр. Муавия өлүм төшөгүнө жатып калганда, уулу Язидке биринчи кезекте мусулмандардын коопсуздугун сактоосун осуят кылып кат жиберет. Бул осуят тууралуу улуу ислам тарыхчысы Хафиз ибн Касир Аль-Бидая ва Ан-Нихая аттуу эмгегинде мындай деп жазган. Муавия мураскери Язидке мындай деп осуят айтат: Медина жана Мекке элинин кадырын билгин, анткени алар сенин түпкү тегиң жана туугандарың. Шам элинин да кадыр баркын сактагын. Алар сенин жардамчың, коргоочуң жана алар менен душмандарды жеңе турган аскериң. Ибн Касир башка риваятта кабарда мындай дейт: Муавия эки кишиге осуятын айтып, Язидке саламын жеткирип, ага мындай деп айткыла дейт: Хижаз элине жакшы кара. Эгер Ирак эли ар күнү бизге башка башчы шайлап бер деп айтышса да аны аткаргын. Бирөөнү иштен алып коюу сага 100.000 кылыч кезегенден да жакшыраак. Ошондой эле ага Шам элине жакшы карап, аларды өзүңө жардамчы кылып, алардын укуктарын аткарышын осуят кылат. Муавия Зайдка айткан осуятында төмөнкүлөрдү да кошкон. Сага Курайштардан үчөө эле коркунуч алып келиши мүмкүн. Алар Хусейн, Ибн Умар жана Ибн Зубайр. Ал эми Ибн Умар ибадат менен алек. Хусейн болсо алсыз адам. Аллах аны сенден, анын атасын өлтүргөндөр жана агасын жардамсыз таштап койгондор менен алыс кылат. Анын Мухаммад алейхиссалам менен өтө жакын туугандыгы жана улуу акысы бар. Ирак эли аны чыгармайынча тынч койбойт. Эгер сен алардын үстүнөн бийлик жүргүзүп калсаң, аны кечир. Мен да аны кечиргенмин. Чынында Ирак эли Муавиянын доорунда Хусейнди чакырышкан, бирок Хусейн халифага берген антын бузуп алуудан коркуп баш тарткан эле. Муавиянын көзү өткөндөн кийин Куфа эли Хусейнге Иракка келип мусулмандардын халифасы болуусун сунуштаган жүздөгөн каттарды жиберишет.
Ошондо Хусейн Иракка барууну чечет. Мындан кабар алган Язид ибн Муавия Убайдуллах ибн Зиядты Хусейндин Иракка келүүсүнө тыюу салгын деп жиберет. Аны өлтүргүлө деп буйруган эмес. Хусейндин Иракка чыгып жатканын билген сахабалар жана табийиндер бул иштин кооптуулугун айтып эскертишет. Тилекке каршы ал кеңешчилерине кулак салбайт. Ошол эле учурда куфалыктардан көңүлү ток эмес эле. Ошондо ал абасынын уулу Муслим ибн Акилди Куфа элинин канчалык деңгээлде чынчыл экендигин билип келүүгө жиберет. Муслим ибн Акил Куфага барары менен алар Хусейнге ант берүүлөрүн тастыкташат. Ошондо Муслим ибн Акил Хусейнге Иракка келе берүүсү үчүн элчи жиберет. Бирок Муслим ибн Акил Хусейнге катты жибергенден кийин Куфанын жаңы эмири Убайдуллах ибн Зияд келип калат. Жаңы эмир Муслим ибн Акилди 4000 колдоочусу менен бирге курчап алат. Аларды согушуу менен коркутканда Муслим ибн Акилдин айланасында турган куфалыктардын бири да калбай кетип калышат. Ошондо аны Куфанын эмири кармап өлтүрүүгө өкүм чыгарат. Муслим ибн Акил куфалыктардын Хусейнге кыянаттык кылгандарын түшүнгөндөн кийин башкесерлерге Хусейн Иракка киргенге чейин ага артка кайтуусун айтып кат жиберип коюуларын өтүнөт. Бул ошол каттын тексти. Элиңе кайт, Куфа элине азгырылба, анткени Куфа эли сени да, мени да алдашыптыр. Ошентип Муслим ибн Акил өлтүрүлөт. Тилекке каршы Хусейнге бул кыянаттык окуялардын кабары убагында жетпей калат. Муслимдин каты баргыча ал Иракка карай жолго чыгат. Алар жарым жолго жеткенде Муслим ибн Акилдин өлтүрүлгөндүгү жөнүндө кабар жетет. Хусейн дароо кайтканда Муслимдин балдары жок, Аллахка ант болсун, атабыздын өчүн алмайынча артка кайтпайбыз дешет. Хусейн да алардын оюна кошулуп кайрадан жолун улайт. Хусейндин жолго чыкканын уккан Убайдуллах ибн Зияд Аль-Хур ибн Зиядка 1000 жоокер менен анын жолун тосууну буйруйт. Алар Хусейн менен Кадисияда каршылашат. Аль-Хур ага: "О Аллахтын элчисинин кызынын уулу, кайда жөнөдүң?" деп сурайт. Хусейн ага: "Иракка" деп жооп берет. Ошондо Аль-Хур Хусейнге айтат: "Жаман иштер болуп кетпеши үчүн келген жагыңа кайт, же кааласаң Шамга бар, бирок Куфага кирбе." Хусейн андан баш тартып Иракка карай жөнөй бергенде Аль-Хур анын жолун тосот. Ошондо Хусейн ага: "Энеден жетим калгыр, жолумдан кач" деп ачууланат. Аль-Хур да ачууланып: "Эгер сенден башкасы айтканда өзүнөн да энесинен да өчүмдү алмакмын, бирок ааламдагы аялдардын ханышасы болгон сенин апаңа эмне дей алмак элем" дейт. Ошентип Хусейн Карбала деген жерге жетип токтойт да бул жердин аты эмне деп сурайт. Алар Карбала деп жооп беришет. Хусейн айтат: "Карб ва бала". Түшүндүрмө: Карб ва бала кайгы жана сыноо. Түшүндүрмөнүн аягы. Ошентип турушканда Умар ибн Саад 4000 аскери менен жетип келет. Ал келип Хусейнден баш ийүүсүн талап кылат жана ага Убайдуллах ибн Зияд турган Иракка бирге кирүүнү сунуштайт. Хусейн андан баш тартат. Бирок абалдын оорлошуп баратканын байкаган Хусейн Умар ибн Саадка мындай дейт: "Мен сага 3 нерсени айтамын. Алардын бирөөсүн аткаруума мүмкүнчүлүк бересиңер". "Ал эмнелер?" деп сурайт. Хусейн айтат: "Мени жайыма коесуң, артка кайтамын, же мусулмандардын бир чек арасына барып турамын, же Шамга барып Язидке ант беремин". Хусейндин талабы кабыл кылынбай, тескеринче андан Убайдуллах ибн Зияддын шарттарына макул болуп, анын айткандарын аткаруусун талап кылышат. Бирок улуу баатыр тагдырын майдаланган адамдар чечүүсүнөн баш тартат. Анткени Хашимилер исламга чейин да туткунга түшкөн эмес. Хусейн мындай деди: "Жок, Аллахка ант болсун, мен эч качан Убайдуллах ибн Зияддын өкүмүнө макул эмесмин. Хусейн менен бирге 72 атчан бар эле. Ал эми Куфанын аскери 5000 эле". Ошентип эки тарап бетме бет келип турганда Хусейн ибн Али
Ибн Зияттын аскерлерине карап мындай деп айтат: жакшылап ойлоңгула. Мени өлтүрүүңөрдө силер үчүн бир пайда барбы? Мен пайгамбарыңардын кызынын уулумун. Жер бетинде менден башка пайгамбардын кызынын уулу жок. Аллахтын элчиси мага жана менин агама айткан. Бул экөө Бейиш элинин жаштарынын мырзалары. Ал бул сөздөрү менен Убайдуллах ибн Зиядка баш ийүүнү таштап, өзүнө өтүүгө үндөйт. Ошондо алардан 30 жоокер Хусейн тарапка өтөт. Алардын арасында Убайдуллах ибн Зиядтын аскеринин алдыңкы авангард бөлүгүн жетектеген кол башчы Аль-Хур ибн Язид да бар эле. Ошондо ага: сен биздин алдыңкылардан бири болуп келдиң эле, эми Хусейнге өтүп кетесиңби деп айтышат. Аль-Хур ибн Язид аларга: бактысыздар, Аллахка ант болсун, мен напсиме Бейиш менен тозокту танда дедим. Аллахка ант болсун, мени кесмелеп өрттөп салышса да Бейиштен башканы тандабаймын. Андан кийин Хусейн бейшемби күнү бешим менен асыр намаздарын окууда Хусейн Убайдуллах ибн Язиддин аскерлерине кайрылып: силерден бир имам, бизден бир имам болуп өзүнчө окуйбуз дегенде алар: жок, биз да сенин артыңдан намаз окуйбуз дешет. Ошентип алар бешим менен асыр намазын окушат. Шам намазы жакындап калганда аттары менен Хусейн тарапка жакындай башташат. Ал учурда Хусейн кылычына таянып уктап кеткен экен. Аларды көрүп, бул эмне деп сурады. Жанындагылар: алар жакындап келе жатышат дешет. Хусейн адамдарын: барып алардын эмне каалап жаткандарын билип келгиле деп жиберет. Хусейндин иниси Аббас ибн Али менен бирге 20 атчан барып, алар менен сүйлөшүшкөндө, алар Убайдуллах ибн Зиядтын өкүмүнө баш ийет же согушабыз дешет. Алар келип Хусейнге айтышканда ал мындай деп айтат: аларга мындай дегиле: бүгүнкү түнү мени шаштырбай турушсун. Эртең жообун айтамын. Роббиме ибадат кылып алайын. Роббиме намаз окуп ибадат кылууну каалап турамын. Ал ошол түнүн ибадат менен өткөрөт. Аллах андан жана аны менен бирге болгондордон ыраазы болсун. Эртеси жума күнү айыгышкан салгылашуу башталат. Эки топ бирдей эмес эле. Хусейндин жоокерлери бир канча эсеге аз эле. Анын жоокерлеринин аны менен бирге өлүүдөн башка айлалары калган жок. Биринин артынан бири жыгылып, соңунда Хусейн ибн Али, уулу Али ибн Хусейн экөө гана калат. Уулу ооруп калган эле. Ал жалгыз өзү салгылашып жатканда чыңкынчылардан Шимир ибн Жавшан аттуу бири келип: эмне карап турасыңар, кармагыла, өлтүргүлө деп кыйкырат. Көпчүлүк менен салгылашып жатып жүдөп калганда аны Синан ибн Анас ан-Нахаи өлтүрөт. Андан кийин Хусейндин, Аллах андан ыраазы болсун, башын кесип алышат. Муну Шимир кылган деп айтышкан. Аллах алардын жазасын берсин. Улуу баатыр Хусейн ибн Алини Аллах мээримин алсын. Бирок бул кайгылуу окуянын түпкү мааниси кандай? Биз ага карата кайсы позицияны кармашыбыз керек? Кайсы заманда болсо да тарыхый окуялар тууралуу чечим кабыл алуу жана ага карата бир позицияны кармануудан мурда ал окуянын түпкү маанисин түшүнүү үчүн ошол замандагы саясий жана коомдук абалдарды изилдеп чыгуу зарыл. Бир адам узак жерде болгон окуяга өзүнүн көз карашын билдиргенден кийин ошол окуя болгон жерге барганда анын окуяга болгон көз карашы толук өзгөрүшү мүмкүн. Эми биз таптакыр жашабаган заманда жана биз жүрбөгөн жерлерде болгон окуяларга эмне дей алабыз? Ошондуктан болуп өткөн нерселерди түшүнүүгө жардам бере турган кээ бир зарыл маселелерге баам салалы. Соңунда ар бири өз алдынча эркин бир тарапты кармана алат. Биринчи, Хусейн зулумдук менен шейит болду. Ар бир калыс акылдуу адам анын тынчтык келишиминен баш тарткан кылмышкерлердин колунан өлгөнүн түшүнө алат. Алар аны туткундап, кордогонго чейин көшөрүп туруп алышты. Алар Хусейн сыяктуу хашимий бир баатырды туткунга макул болбошун жакшы билишет эле. Хусейн бул коркок кылмышкерлердин алдында кордолуп жашагандын ордуна урматы менен өлүп кетүүнү тандады. Шейх ибн Таймия айтат: Хусейнди өлтүргөнгө, ага жардам бергенге жана анын өлүмүнө ыраазы болгонго да Аллахтын, периштелердин жана жалпы инсандардын каргышы болсун. Аллах анын тообасын да,
курбандыгын да кабыл кылбайт. Хусейндин өлүмүнө катышкандардын баары кийин эң жаман өлүм менен өлүшкөн. Бул кайгылуу окуянын көлөмү канчалык чоң болсо да, ислам үммөтү мындан да чоң бир топ сыноолорду башынан өткөргөн. Мисалы, андан мурда атасы Али ибн Абу Талиб, Аллах андан ыраазы болсун, хаваричтер тарабынан өлтүрүлдү. Андан мурда бир топ чыккынчылардын колунан Усман ибн Аффан, Аллах андан ыраазы болсун, шейит болду. Алардын баарынан мурда перстик отпарастын колунан Умар аль-Фарук шейит болду. Алардан бир нече кылымдар мурда пайгамбарлар мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Алардын баштарына келген оор сыноолор Хусейн ибн Алиге келген сыноодон жеңил болгон эмес. Аллах Таала алардын баарына шейиттикти насип кылган. Бул Аллахтын тандоосу. Алардын башынан өткөн кайгылуу окуяларды көз алдыларына алып келип, өзү да кайгырып алуусу туура эмес. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын канчалаган сахабалары, сүйүктүүлөрү көз жумду. Анын уулдарынын баары анын тирүү кезинде каза болушкан. Сүйүктүү жубайы Хадижа энебиз да анын тирүү кезинде каза болгон. Бирок булардын баарына карабастан, анын жашоосу кадимкидей эле улана берген. Тарыхта анын жакындарынан, сүйүктүүлөрүнөн айрылгандыгы үчүн өмүр бою кайгырып, ыйлап жашады деген сөздөр айтылган эмес. Экинчи, Хусейндин өлүмүндөгү Язид ибн Муавиянын позициясы. Язид ибн Муавиянын Хусейнди өлтүрүү буйругун берген же анын өлүмүн колдогон, анын өлүмүнө кубанган же ал өлгөндөн кийин Ахлу Байттын аялдарын туткунга алган деген чыныгы тарыхый кабар жок. Түшүндүрмө: Ахлу Байт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү жана анын урпактары. Түшүндүрмөнүн аягы. Тескеринче, Язид ага каршы чыкпоого буйруган эле. Анын өлүмүн укканда кайгырып ыйлаганын жана Хусейндин үй бүлөсүнө жеке, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө жалпы өзгөчө көңүл бурган деген туура жана так кабарлар айтылган. Бул Язиддин доорунда Ахлу Байтка жакшы мамиле кылганын кабар берет. Язид Убайдуллах ибн Зиядды Хусейнди өлтүрүүгө эмес, анын Куфага келүүсүн тосуу үчүн жиберген. Ошондой эле Хусейн өзү да Язид тууралуу жакшы ойдо болуп, мени жайыма койгула, Шамга барып Язидке кол берейин деп айткан. Ибн Салах айтат: бизде аны Хусейнди өлтүрүүнү буйруду деген туура кабар жок. Анын өлүмүнө алып келген согушууну ошол учурдагы Ирактын башчысы Убайдуллах ибн Зияд буйруган экени белгилүү. Шейх ибн Таймия айтат: илимдүүлөрдүн баары Хусейндин өлүмүн Язид ибн Муавия буйрубаганын айтышкан. Ал эми Ибн Зиядга аны Ирактан тосууга буйруган кат жазган. Язидке Хусейндин өлүмүнүн кабары жеткенде тынчсызданып, сарайында отуруп ыйлаган. Алардын аялдарын туткунга алган эмес, тескеринче кайра шаарларына кайтып кеткенге чейин аларга сый-урмат көрсөтүп турган. Ал эми шииттердин китептериндеги Ахлу Байттын аялдарын кордоп, аларды Шамга туткун катары алып барып, ал жакта да жаман мамиле кылган деген маалыматтардын баары жалган. Чынында Бану Умайя Бану Хашимди урматтайт эле. Ошондуктан Хаджач ибн Юсуф Фатима бинт Абдуллах ибн Жафарга үйлөнгөндө аны Абдул-Малик ибн Марван бул ишти кабыл кылбай, Хаджажга аны менен ажырашуусун буйруган. Алар Бану Хашимди урматташат эле. Ошондой эле алардын аялдарын эч качан туткунга алган эмес. Хафиз ибн Касир айтат: ошол аскердин баары анын Хусейндин өлүмүнө ыраазы болгон эмес. Ошондой эле Язид ибн Муавия да ага ыраазы болгон эмес. Аллах билүүчүрөөк, аны жаман да көргөн эмес. Эгер Язид Хусейн өлтүрүлө электе мурда анын үстүнөн бийликке ээ болуп калганда, атасы осуят кылгандай аны кечирет эле. Ал Ибн Зиядды бул кылгандыгы үчүн тилдеп сөгүш жарыялган. Имам Газали айтат: Язид ибн Муавиянын исламы туура. Ал эми Хусейнди өлтүрдү, ага буйрук берди, же анын өлүмүнө ыраазы болду дегени туура эмес. Ал өлтүрүлгөндө жанында да эмес эле. Бул жөнүндөгү маалыматтар туура эмес жана ал тууралуу маалыматтар мындай ойго баруу да туура эмес. Анткени бир мусулман жөнүндө жаман ойлонуу харам. Ибн Касир Аль-Бидая ва Ан-Нихая аттуу китебинде
Abdurrahman ibn Mez'ud'un sözün mындай деп айткан: Ilimdүүлөрдүн кээ бирлери мага айтышты: Язид ибн Муавиянын акыркы айткан сөзү: О жараткан, мени жактырбаган жана каалабаган нерсем үчүн жазалаба. Мени менен Убайдуллах ибн Зият экөөбүздүн ортобуздагы ишке өзүң өкүм чыгара көр. Анын мөөрүндө улуу Аллахка ыйман келтирдим деген жазуу бар эле. Ошондой эле Ибн Касир китебинде Абу Касим ибн Асакирден келген кабарда айтат: Бизге Бахрейндин казысы Абдул Фадл Мухаммад ибн Аль-Фадл ибн Аль-Музаффар Аль-Абди өз колу менен жазып берген. Мен Язид ибн Муавияны түшүмдө көрүп андан сурадым: Хусейнди сен өлтүрдүңбү? Ал жок деп жооп берди. Мен ага айттым: Аллах сени кечирдиби? Ал: Ооба, мени бейишке киргизди деди. Мен андан Аллахтын элчиси Муавиянын уулу Язидди көтөрүп алганын көрүп, бейиштик бир адам, тозоктук бир адамды көтөрүп турат деген хадисчи деп сурадым эле. Ал: Бул хадис туура эмес деп жооп берди. Ибн Асакир айтты: Бул туура, анткени Язид пайгамбарыбыз алейхиссаламдын тирүү кезинде төрөлгөн эмес. Ал хижрийдин 20-жылынан кийин төрөлгөн. Ал эми Язид Хусейнди өлтүргөндү жазалабай коюп ката кетиргендир же Ирак элинин көтөрүлүп келишинен корккондур. Өзгөчө Хусейнди өлтүргөндөрдүн артында чоң уруулар бар эле. Язиддин мына ушул чечими момундардын падышасы Али ибн Абу Талиптин Усман ибн Аффандан дароо өч алууну токтотуп тургандагы чечимине окшош. Бул иштер кээ бирлери ойлогондой оңой олтоң иштер эмес. Өзгөчө уруу-урууга бөлүнүү маселелери күчөп турган учурда. Ошондуктан пайда менен зыянды карап туруп, андан кийин чечим чыгаруу зарыл. Үчүнчү, мусулман өкүмдардын дин тарабынан элдердин эң мыктысы болуусу шарт эмес. Мисалы, Абу Зар аль-Гифари исламга биринчи киргендерден жана улуу сахабалардын бири. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ага башкаруу кызматын бербейт эле. Имам Муслим алып келген хадисте Абу Зар айтат: Аллахтын элчиси мага мындай деди: О Абу Зар, мен сенин алсыз экениңди көрүп турамын. Мен өзүмө эмнени кааласам, сага да ошону каалаймын. Эч качан башкаруучу болбо, жада калса эки кишиге да, жана жетимдердин мал-мүлкүн да башкарба. Башка кабарда мындай деп айтылат: Мен о Аллахтын элчиси, мага да бир кызмат бербейсизби дедим. Ошондо ал мени далымдан таптап, андан кийин мындай деди: О Абу Зар, чынында сен бир аз алсызсың, көңүлүң бош. Ал эми башкаруучулук аманат. Чынында ал кыямат күнү аны туура колдонбогондорго жана башкаруучулук андан талап кылган нерселерди аткарбагандарга шермендечилик жана өкүнүч алып келет. Абу Зар, Аллах андан ыраазы болсун, аалымдардын көпчүлүгү айткандай эр жүрөк сахаба эле, бирок анын башкаруучулук жөндөмү жок болгондуктан жетекчиликке дайындалган эмес. Мисалы, аны жетимдердин мал-мүлкүнө жетекчи кылса, ал анын баарын Аллахтын жолунда деп сарптап коюусу мүмкүн. Ал эми саясат, адамдарды башкаруу бул чоң жоопкерчилик. Ошондуктан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын артыкчылык жагына жана исламга биринчи киргендиктерине эмес, алардагы башкаруучулук жөндөмүнө карап дайындайт эле. Мисалы, Амр ибн Аль-Асты Абу Бакр, Умар жана башка улуу сахабалар, Аллах алардын баарынан ыраазы болсун, бар аскерлерге жетекчи кылып дайындаган. Хасан ибн Али фазилеттүүлүгү жагынан Муавия ибн Абу Суфьяндан бир топ жогору тургандыгына карабастан, халифалыкты ага тапшырып, мусулмандардын падышасы катары ага кол берген. Мусулмандардын канын төкпөө эле эмес, Муавиянын башкаруучулук чебердиги жогору болгондугу үчүн да Хасан ибн Али мына ушундай кадамга барган. Андан кийин Муавия ибн Абу Суфьян Шейх ибн Таймия айткандай, мусулмандардын падышаларынын эң мыктысы болгонго жетишкен. Ошондуктан Ислам империясына окшогон үлкөн империяларды анын ички жана тышкы иштерин жакшы билген адам башкаруусу зарыл. Жетекчинин башкаларга караганда диндар жана такыба болуусу жетишсиз. Өткөн жана азыркы убактарда да бийликке диндар, жакшы кулк мүнөздүү адамдар келип, мамлекеттин иштерин жакшы түшүнө албагандыктан өздөрүн да өлкөсүн да талкалаган мисалдар көп.
Төртүнчү, Yazidдин Хусейндин өлүмүндөгү жоопкерчилиги жана Аль-Харрадагы согуш. Уламалардын Yazиддин динин же кулк мүнөзүн эмес, анын бийликте тургандагы эки ишин аябай сындашкан. Алар Хусейндин шейит болгондугу жана Аль-Хара согушу. Бир жетекчинин учурдагы болуп кеткен кырсыктар жана козголоңдор анын ийгиликтүү же иши жүрүшпөгөн адам экендигинен кабар бербейт. Али ибн Абу Талиптин халифалык доорунда Хусейнден да улуу сахабалар, Аллах алардын баарынан ыраазы болсун, өлтүрүлгөн. Ошол козголоңдо Али ибн Абу Талиптин аскери тарабынан бейиш менен сүйүнчүлөнгөн Зубайр жана Талха, Аллах алардан ыраазы болсун, аттуу эки сахаба өлтүрүлгөн. Бул Али ибн Абу Талиптин бийликке татыктуу эмес экендигинен кабар берип турабы? Кескин түрдө жок. Бирок ал Аллахтын даанышмандыгынан болгон жазмыштар. Момундардын падышасы Али ибн Абу Талиптин доорунда аябай оор күндөр болуп, көпчүлүк мусулмандардын жаны кыйылды. Булардын баары Алинин каалоосу менен болгон эмес. Язид ибн Муавиянын иши да ушуга окшош болгон. Хусейн ибн Али Карбалада анын каалоосусуз эле өлтүрүлгөн. Ал эми Медина элинин Аль-Харрадагы салгылашуусу кадимкидей эле мамлекеттик төңкөрүш болгон. Алар Мединадагы Бану Умайя уруусундагыларды шаардан кууп чыгарышкан. Шарият жагынан ант берген адамына каршы чыгуу туура эместигине карабастан, Язидке берген анттарын бузушкан. Көтөрүлүшкө чыккандардын баары мурда Язидке ант бергендер экени тастыкталган. Пайгамбарыбыз алейхисалам бийлик башчысына ант бергенден кийин ага каршы чыгып, аны менен согушуудан тоскон. Анткени ал бузукулукка жана мамлекетти бүлгүнгө учуратууга алып барат. Пайгамбарыбыз алейхисалам айтат: кимде-ким имамга колу жана жүрөгү менен ант берсе, ага колунан келишинче моюн сунсун. Эгер бири келип аны тартып алууну кааласа, анын мойнуна чапкыла. Медина элинин бул козголоңуна сахабалардын улуулары жана Ахлу байттан эч ким катышкан эмес. Улуу сахаба Абдуллах ибн Умар мединалыктардын ант берген падышасына каршы чыгууларынан баш тарткан. Ошондой эле ал үй бүлөсүн жыйнап халифага берген анттарын бузбоого чакырган. Ал эми Ахлу байттан эч ким катышкан эмес. Абу Джафар аль-Бакир айтат: Аль-Харра күндөрү Алинин үй бүлөсүнөн да, Абдул-Муталиптин урпактарынан да эч ким чыккан эмес. Ошондой эле Абдуллах ибн Умар Меккедеги Абдуллах ибн Зубайрдын кылганын да туура эмес деп айткан. Ибн Умар адилетсиз, акыйкатты аша чаап кеткен топ тууралуу суралганын Az-Захаби жана Ибн Асакирлер айтышкан. Анда мындай дейт: Ибн Зубайр Бану Умайяга карата адилетсиздик кылып, аларды мекенинен чыгарып, алар менен болгон келишимди бузду. Аль-Харрадагы козголоң божомолдоолор менен гана болгон. Ал эми Язид өзүн шарият имамы катары эсептегендиги үчүн алар менен согушкан. Хадисте айтылгандай, мусулмандардын биримдигин бөлүп жарууну каалагандар менен согушуп, аларды өлтүрүү керек. Ал эми ошол учурда Мединада 3 күн аялдардын намысын булгоо уруксаты берилген деген маалыматтардын баары жалган. Хадис китептеринде жана атайын козголоңдор, фитналар гана жыйналган китептерде, мисалы Нуайм ибн Ламмада жана Абу Амр ад-Данилердин китептеринде да айтылган эмес. Баскычтарга бөлүнүп жазылган китептердин эң мыктысы Ибн Сааддин баскычтар аттуу китебинде да андай нерсе жазылган эмес. Мусулмандардын халифасы Язид ибн Муавия аскер башчыдан Медина элин артка кайтаруусун талап кылган. Эгер алар артка кайтышпаса, анда алар менен согушуп, андан кийин Мединага кирип 3 күндүн ичинде бул козголоңго катышы барларды кармап кылган кылыктарынын жазасы катары алардын үй мүлкүн мамлекетке алууга буйрук берген. Язид Медина элинин төңкөрүшчүлөрүнүн кылгандарына карабастан, алардын абалына кайгырган. Ал Мадаини, Мадина шаарынын эмири Муслим ибн Укба Аль-Харрадагы аскеринин жеңишин кабарлаганда, Язид "Ах, менин элим" деп өкүнүчүн билдирген сөзүн айтат. Андан кийин Ад-Даххак ибн Кайс Аль-Фахриди чакырып, андан сурайт: Медина элинин кылганын көрдүңбү? Алар эмнеге муктаж болуп жатышат деп ойлойсуң? Ал тамак ашка жана башка жардамдарга деп жооп берет.
Ошондо Язид аларга тамак-аш жана керектүү материалдык жардамдарды жиберет. Атасы да осуятында Медина жана Мекке элинин кадырын билгин, алар сенин түпкү тегиң жана туугандарың деп аларга жакшы кароосун айткан эле. Чынында Язид кыска убакыттын ичинде өзү таптакыр каалабаган мына ушундай оор сыноолорго туш болгон. Ал баарын тынчтык жолу менен чечкенге аракет кылган. Муну биз жогоруда аскер башчыларына берген буйруктарында көрдүк. Эгер Язид кан төгүүнү каалаганда согуштан мурда тынчтык жолу менен чечүүнү сунуштабайт эле жана ошондой эле ал Медина элинин козголоңуна кийин да өзгөчө Ахлу Байтка жана жалпы Медина элине көрсөткөн жакшылыктарын да кылбайт эле. 5. Хусейн ибн Али төңкөрүш кылуу үчүн чыккан эмес. Көпчүлүгү Хусейн ибн Али халифа Язидке анын зулумдугуна каршы чыгуу үчүн барган деп айтышат. Хусейн ибн Али бул тууралуу эч бир сөзүндө айткан эмес. Аны тарых бурмалоочулары адамдын табиятындагы зулумду, жек көрүүнү күчөтүп жаманатты кылуу үчүн чыгарышкан. Хусейн ибн Алиден келген туура кабарларда ал эч качан Язиддин адеп ахлагы жана дини себептен ага кол бербегендигин айткан эмес. Хусейн ибн Али Иракка жолго чыкканда Язиддин халифалыкка келгендигине саналуу гана күндөр болгон. Акылга салып көргөндө деле мынчалык кыска убакытта ага каршы төңкөрүш кыла тургандай зулумдуктары билинбейт. Эгер Хусейн ибн Али Язид ибн Муавиянын адам укуктарын бузган же башка зулумдуктарын билгенде, аны кармап Иракка алып барып кордоону каалаган кылмышкерлерден үч нерсенин бирөөсүн аткарууга мүмкүнчүлүк сурамак эмес. Ал тууралуу Ибн Касирдин Аль-Бидая ва Ан-Нихая аттуу китебинде мындай деп келген: мен сага үч нерсени айтамын, алардын бирөөсүн аткаруума мүмкүнчүлүк бересиңер. Ал эмнелер деп сурайт. Хусейн айтат: мени жайыма коесуң, артка кайтамын, же мусулмандардын бир чегарасына барып жашаймын, же Шамга барып Язиддин ант беремин. Ал ошондо өзү каалагандай өкүм чыгарат. Хусейн ибн Алинин сөзүнөн Язиддин бийлигине шек келтирбегенин байкаганга болот. Эгер ал Язидке каршы болгондо кантип мусулмандардын бир чегарасына барып туруп алмак эле жана кантип Язидке ант берүү үчүн Шамга бармак эле. Ошондуктан Язид ибн Муавияны мусулмандардын арасында жаманатты кылуу, анын айланасындагы ага ант берген сахабаларды жана табииндерди да камтыйт. Ошондой эле Язидке барып ант беремин деген Хусейн ибн Алинин өзүнө да таасири тиет. Хусейн ибн Али залым падышага барып ант бермек беле? Чынында Хусейн ибн Али куфалык мусулмандар аны падышасы катары кабыл кылгандыктарын айтып, кайра-кайра кат жибергендиктери үчүн гана Иракка чыккан. Алардын чыккынчылыктары кийин билинип, артка кайтууга чечим чыгарууну каалаган, бирок иштер ойлогондой болбой калган. Шейх ибн Таймия Минхажу ас-Суннах аттуу китебинде Хусейн ибн Алинин акыркы көз ирмемдердеги карманган позициясын төмөндөгүчө түшүндүргөн. Ал мусулмандардын биримдигин бузган эмес. Ал согушуудан мурда шаарына кайтып кетүүнү, мусулмандардын бир чегарасына чыгып турууну жана мусулмандардын жамааты менен аларды бөлүп жарбай Язидке барууну талап кылган. 6. Хусейн ибн Алинин Иракка чыгуудагы сахабалардын позициясы. Сахабалардын көпчүлүгү Хусейндин Иракка чыгуусуна каршы болушкан. Анын Иракка аттанып чыкканын билишкенде, ага бир нерсе болоорунан коркушуп, эскертишкен. Ага улуулар жана аны жакшы көргөндөрдүн баары Иракка чыгуусун токтотуп, Меккеде эле кала берүүсүн айтышкан. Ошондой эле ага атасы менен агасынын куфалыктар эмне кылгандарын эскертишкен. Бирок Хусейн ибн Али аларга макул болбой койгон. Абдуллах ибн Аббас Хусейн ибн Алинин чыгууга даярданып алганын билгенде, ага мындай дейт: эгер адамдар мени жана сени урушпаганда, мен сенин башыңдан кармап кетүүңө мүмкүнчүлүк бермек эмесмин. Ошондой эле ал дагы мындай деп айткан: о абамдын уулу, элдердин арасында сен Иракка кетет экен деген сөздөр айтылып жатат. Айтчы мага, ал жака барып эмне кыласың? Ал: Аллах кааласа, жакынкы 2 күндүн ичинде жолго чыкканы турамын деп жооп берет. Ибн Аббас айтат: билесиңби, алар эмирлерин жок кылышып, душмандарын кууп чыгып,
Шаарларын коргоп калышкандан кийин чакырышканда барсаң болмок. Бирок азыр алардын эмири бар туруп, аларды башкарып, аларга катуу кол болуп, анын кызматчылары алардын шаарларын талап тунуп жатканда сени чакырып жатышса, анда алар сени козголоңго же согушка чакырып жатышат. Мен алардын элдери сага каршы козгоп, жүрөктөрү сенден бурулуп кетет деп коркуп турамын. Ошондо сени чакыргандар сенин биринчи душмандарың болушат. Тынчсызданган Ибн Аббас Хусейнге кайрадан келип мындай насаатын айтат: О абамдын уулу, мен сабыр кыла албай жатамын. Мен сени жамандыкка туш болуңдан коркуп турамын. Ирак эли жаман ойлуу адамдар, аларга азгырылба. Сен ушул шаарда, Меккеде эле болуп тур. Ирак эли душмандарын кууп чыккандан кийин барсаң боло берет. Эгер кааласаң Йеменге бар. Ал жакта чептер, капчыгайлар бар. Ошондой эле ал жакта атаңды колдогондор да бар. Адамдардан узак бол, аларга кат жазып элдердин арасына таратып жибер. Эгер ошондой кылсаң, сен максатыңа жетесиң. Ибн Аббас Хусейнден дагы мынтип сурайт: О Фатиманын уулу, кайда баратасың? Хусейн ага: Иракка, өзүмдүн тарапташтарыма деп жооп берет. Ибн Аббас айтат: Мен сенин бул чечимиңе макул эмесмин. Сен атаңды өлтүрүп, агаңды өздөрү жөнүндө жаман ойго салган коомго баратасыңбы? Өзүңдү өзүң тобокелге салба. Абдуллах ибн Умар Меккеден жүрүп, Хусейн ибн Али Иракка жолго чыгыптыр деген кабарды угуп калат. Ал Хусейндин артынан 3 күндүк жолго узап кеткендигине карабастан кууп жетип, ага кайда баратасың деп сурайт. Хусейн Иракка деп жооп берет. Анын жанында барактар жана китептер бар эле. Ибн Умар аны көрүп, бул алардын каттары жана ант бергендериби деп сурап, андан кийин аларга барба деп жалынат. Бирок Хусейн аны кабыл кылбай коет. Ошондо Ибн Умар мындай дейт: Мен сага бир хадис айтып беремин. Жебрейил периште пайгамбарга келип, ага бул дүйнөнү же акыретти тандоосун сунуштайт. Ал акыретти тандап, бул дүйнөнү таштайт. Албетте, сен Аллахтын элчисинин бир бөлүгүсүн. Аллахка ант болсун, силерден эч ким жалган дүйнөнүн артынан түшкөн эмес. Аллах аны силерге жакшылык болуусу үчүн гана тартып алат. Хусейн артка кайтууга макул болбой коет. Ошондо Ибн Умар аны кучактап, Аллах сени өлүмдөн сактасын деп ыйлап жиберет. Аллах алардан ыраазы болсун. Абдуллах ибн Зубайр Хусейн ибн Али Абдуллах ибн Зубайрга мындай дейт: Мага ант берип, мени менен бирге боломун деген 40 000 кишинин каты келди. Ибн Зубайр ага карап мындай дейт: Атаңды өлтүрүп, агаңды кууп чыккан коомго баратасыңбы? Абу Саид аль-Худри Хусейнге мынтип айтат: О Абу Абдуллах, мен силерге кеңешимди гана айтамын. Мен силерге бир жамандык болуусунан коркуп турамын. Мен сага Куфадагы тарапташтарыңдан сени чакырган кат келгенин уктум. Аларга барбагын. Мен атаңдан куфалыктар тууралуу мындай дегенин укканмын. Аллахка ант болсун, мен аларды тажаттым жана ачууландырдым. Ошондой эле алар да мени тажатышты жана ачууландырышты. Аларда эч кандай чынчылдык жок. Ким аларга ээлик кыламын десе, ага дейди же бетиет. Аллахка ант болсун, алардын бир максаты ишке болгон чечкиндүүлүгү жана согушка болгон чыдамы жок. Жабир ибн Абдуллах Хусейн менен сүйлөшүп ага: Аллахтан корк, элдерди бири-бири менен уруштурба. Кудай акы, алар силердин кылганыңарга ыраазы болбойт десем да, ал мени укпады. Саид ибн Мусайяб: Эгер Хусейн чыкпаганда өзүнө жакшы болмок. Абу Салам ибн Абдуррахман Хусейн Ирак элине барбай эле койсо болмок, бирок Ибн Зубайр аны кызыктырды. Амра бинт Абдуррахман Хусейнге анын кылып жаткан иши олуттуу экенин айткан кат жазат жана аны мусулмандардын биримдигине моюн сунуусуна чакырат. Эгер андай кылбаса, соңу анын өлүмүнө алып келиши мүмкүн экенин айтат. Абу Бакр ибн Абдуррахман ибн аль-Харис ибн Хишам ал табийиндерден жана Мединадагы 7 факихтин бири. Хусейнге мындай дейт: О абамдын уулу, Ирак элинин атаң менен агаңа кылган мамилесин көрдүң. Сен ошол дүйнөпарастарга барууну каалап жатасыңбы? Сага жардам беребиз дегендер сени өлтүрүшөт. Сен жардамын күткөндөр сени таштап кетишет. Аллах сактасын. Мисвар ибн Махрама ал Хусейнге төмөндөгүдөй кат жазат: Ирак элинин каттары менен Ибн Зубайрдын сөздөрүнө азгырылба.
Абу Вакид әл-Лайси анын кабарларда мындай дегени келген: мага Хусейнден жолго чыккан кабары жеткенде анын артынан чыгып жетип бардым. Мен ага Кудай ал жакка барбагын, сен ал жакка жөн эле бараткан жоксуң, сен өзүңдү өзүң өлтүргөнү баратасың. Ал мен артка кайтпаймын деди. Акын Аль-Фараздак ал Хусейнге Ирактан келе жатып жолдо жолугуп калат. Хусейн андан кайдан келе жатасың деп сурайт. Ал Ирактан деп жооп берет. Хусейн кайра сурайт: Ирак элинин абалы кандай? Аль-Фараздак ага: алардын жүрөктөрү сени менен, ал эми кылычтары Бану Умайя менен деп жооп берет. Бул жоопторго канааттанбаган Хусейн Аллах жардам берсин деп жолун улайт. 7. Бану Умайянын Ахлу Байт менен болгон мамилеси. Жалган кабарларда Хусейн ибн Алинин иши Бану Умайянын Хашимилерден наадандык доордогу өчтөрүн алуу деп айтышкан. Эгер мындай боло турган болсо, анда Умайянын урпактары, сахабалар жана табийиндер баары капыр падышага ант беришип, динден чыгып калган болот. Кудай сактасын. Чынында бул кабар эч бир далилге таянбаган жалган кабар. Ошондой эле ал тарыхый чындыктарга да каршы келет. Хашимилер менен Умавилер тууган экенин көпчүлүк биле бербейт. Алар ата теги жагынан Курайштардын бири-бирине эң жакындары. Хашимилердин чоң аталары Хашим менен Умавилердин чоң аталары Абдушамс экөө эгиз болгон. Бул алардын Курайш уруусунан тарап бири-бирине эң жакын уруулар экенин айтып турат. Умавилер пайгамбар алейхиссаламдын үй бүлөсүнө сый-урмат менен мамиле кылганын тарых баса белгилеген. 8. Язид ибн Муавия тууралуу айтылган туура кабарлар. Ал тыюу салынган иштерди жана чоң күнөөлөрдү жасаган бузук адам эле деген сыяктуу Язиддин динине жана адеп ахлагына сөз тийгизген кабарлар келген. Бул кабарлардын баары иснат жагынан туура эмес. Түшүндүрмө: иснат хадисти табийиндерге, сахабаларга же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып барган жол. Тагыраагы бизге келген хадисти табийиндерден, сахабалардан же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алып келген адамдарды териштирүү илими. Түшүндүрмөнүн аягы: бул жалган кабарларды аны жаман көргөндөр жаманаттуу кылуу үчүн таратышкан. Эгер Язиддин дининде же адеп ахлагында шариятка каршы келген нерселер болгондо, Хусейн Иракка чыгаарда ошол нерселерди Иракка чыгуу себептери катары айтса болот эле. Бирок ал Язид тууралуу эч нерсе деп айткан эмес. Ислам тарыхчысы Ибн Касир Аль-Бидая ва Ан-Нихая китебинде айткан: Ибн Асакир Язид ибн Муавиянын жамандаган хадистерди алып келген. Алардын баары токулган. Алардын эч бир нерсеси туура эмес. Ал хадистердин иснады даиф, алсыз. Аны Санжира сыяктуу айтып бири-бирине өткөргөн адамдардын кээ бирлери жок, Аллах билүүчү. Ал эми Язиддин жакшы сыпаттары жөнүндө Ибн Касир мындай дейт: Язидде берешендик, жумшактык, кызыл тилдүүлүк, акындык, эр жүрөктүүлүк жана бийликти туура башкаруу сыяктуу мыкты сапаттары бар эле. Ошондой эле келбеттүү жана жакшы дос эле. Язид ибн Муавияны жакшы көрбөгөндөрдүн катарында болгон Шейх ибн Таймиянын да ал тууралуу мынтип айткан сөзү бар: ал динсиз да, эки жүздүү да болгон эмес. Ал атасынан кийин бийликке мусулмандардын кээ бирине жакса, кээ бирине жакпай келген. Ал эр жүрөк жана айкөл болгон. Ал душмандары айткандай ачык күнөө иштерди кылган эмес. Язидди Ахлу Байттан да кээ бирлери мактаган. Алардан Мухаммад ибн Аль-Ханафи деген ысым менен белгилүү болгон Мухаммад ибн Али ибн Абу Талиб. Ал Хусейн ибн Алинин аталаш бир тууганы. Ал Табари тарих аттуу китебинде Язид тууралуу мынтип айткан: мен ага барып, анын жанында туруп калганымда, анын намазга өтө бекем, жакшылыкка ынта, фиких маселелерин сурап, сүннөткө да бекем экендигин көргөнмүн. Мухаммад ибн Аль-Ханафидин бул сөзүнүн тарыхын Ибн Касир риваят кылган. Абдуллах ибн Мути ибн Зубайрдын жарчысы Мединадан достору менен Мухаммад ибн Аль-Ханафиге келип, Язидди халифалыктан алуу сунушун айтышканда, ал бул сунуштан баш тартат. Ошондой эле Ибн Мути айтат: Язид шарап ичет, намаз окубайт, Курандын өкүмдөрүн аткарбайт. Мухаммад айтат: мен андан силер айтканды көрбөдүм.
Мен ага барып жанында туруп калганымда анын намазга өтө бекем, жакшылыкка ынта, фиких маселелеринен сурап сүннөткө да бекем экендигин көргөнмүн. Ошондо алар: ал сенин көзүңчө эле ошондой кылгандыр дешет. Ал айтат: ал менден коркобу же менин алдымда кичипейилдигин көрсөткүсү келмек беле? Ал эми силер анын шарап ичип жатканын өз көзүңөр менен көрдүңөрбү? Эгер силер аны ошондой абалда көрсөңөр, анда силер да аны менен ичипсиңер. Эгер өз көзүңөр менен көрбөсөңөр, анда билбеген нерсеңерге күбөлүк кылуу адал эмес. Алар айтышат: биз аны көрбөсөк да, ал анык ошондой. Мухаммад аларга айтат: Аллах мындай күбөлөрдү кабыл кылбайт жана мен силерге жардам бере албаймын. Абдуллах ибн Жафар ибн Абу Талиб Язидке мындай деген: атам жана апам сага курман болсун, Аллахка ант болсун, сенден кийин эч кимге ата-энемдин экөөнү тең бирдей айтпаймын. Ошондой эле Абдуллах ибн Жафар Язид жөнүндө сөз кылганда, мени ал жөнүндө жакшы ойдо болгондугум үчүн жемелейсиңерби дейт эле. Тарых тастыктагандай, Язид ибн Муавия тарыхта биринчи жолу Византия империясынын борбору Константинопольго кирген мусулмандардын аскер кол башчысы болгон. Бул тууралуу Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: менин үммөтүмдөн Рум, Константинополь падышасынын шаарына кол салгандардын күнөөлөрү кечирилет. Бул сыймыкка жетүү үчүн Язид ибн Абу Суфьянга насип кылган. Язиддин жетекчилиги астында бул аскердин катарында кошулганга сахабалар да ыраазы болушкан. Муавия ибн Абу Суфьян уулу Язидди кичинекейинде чыдамкайлыкты жана араб тилин таза үйрөнүүсү үчүн чөлгө жибергенин айтышкан. Ал кичинекейинен чыдамкайлык менен өскөндүктөн көп нерсеге аралашып, аскер башчылыкка да, андан кийин халифалыкка да татыктуу болгон. Чыдамкайлыгы эле эмес, жогоруда айтып өткөндөй, анын башкаруучулук чеберлиги да болгон. Анын атасынан кийинки халифа болуп калуусун атасы өзү эле эмес, балким жалпы эл да колдогон. Анткени эгер падышанын уулу жетекчиликке такшалган жана ошол орунга татыктуу болсо, аны ордуна коюп кеткенге шарият тыюу да салбайт. Эгер аны эл кабыл кылса, анын эч кандай зыяны жок. Анткени мусулмандардан биринчи жолу атасынан кийин бийликке келгени Хасан ибн Али болгон, 5-чи адилеттүү падыша. Хасан ошол мансапка татыктуу эле. Али ибн Абу Талиб чыккынчылардын колунан жаракат алып, өлүм төшөгүндө жатканда, элдер ага өзүнөн кийин уулу Хасанды дайындап кетүүсүн суранышкан. Ошондо Али ибн Абу Талиб аларды тоскон эмес. Эгер бул ишке шарият тыюу салганда, анда Али ибн Абу Талиб өзүнөн кийин уулун дайындабайт эле. Ошондой эле Умар ибн аль-Хаттаб өлүм төшөгүндө жатканда, жанындагылар халифалыкты уулу Абдуллах ибн Умарга тапшыруусун айтышат. Умар ибн аль-Хаттаб бул ишке шарият уруксат бербейт деген эмес. Ал Аль-Хаттабтын үй бүлөсүнө бул иштен бирөөсү да жапа чеккени жетишет деп айткан. Ошондуктан Муавия ибн Абу Суфьяндын халифалыкты уулу Язид ибн Муавияга өткөрүп берүүсү ошол учурдагы элдин талабына ылайык болгон. Бул тууралуу Ибн Халдун Аль-Мукаддима аттуу эмгегинде мындай деген: Муавиянын өзүнөн кийин халифалыкка уулу Язидди дайындоосу ал элдин кызыкчылыгы жана биримдикти сактап калуу болгон. Элдер да жогору жактагылар менен макул болушкан. Биз Муавия тууралуу башка нерсени божомолдой албайбыз, анткени ал адилеттүүлүгү менен туура эмес иш кылбайт. Улуу сахабалардын келип эч нерсе айтпаганы бул иште күмөндүү эч нерсе жоктугун билдирет. Алар сахабалар акыйкатка келгенде кичипейилдүүлүк кыла тургандар эмес. Ошондой эле Муавия да акыйкатты кабыл кылууда тегебердик кыла албайт. Алардын баары мындай нерселерден бир топ жогору турушат. Алардын адилеттүүлүктөрү да андан тыюу салат. Ал эми Хусейн ибн Алинин Иракка чыгуусуна жогоруда айтканыбыздай, сахабалардын жана табийиндердин көпчүлүгү каршы чыккан. Ибн Халдун мукаддимасында бул тууралуу мындай деген: Хусейндин катасы сага белгилүү болду, бирок бул ката бул дүйнөдө гана болду жана ал ага зыянын жеткире албайт. Ал эми шарияттын көз карашы боюнча мында бир туура эмес нерсе жок. Ал өзүнүн ою боюнча аракет кылды. Анын Куфага кетүүсүнө Ибн Аббас, Ибн Зубайр, Ибн Умар жана бир тууганы Ибн аль-Ханафилер каршы чыгышкан. Алар бул иштин туура эместигин билишкен, бирок ал Аллах Таала каалап турган тарапка карай баскан. Эгер биз муну Абу Бакр ас-Сиддык жана Умар аль-Фаруктун бардык өзгөчөлүктөрүнө салыштырчу болсок,
Анда ислам тарыхында ал экөөнө эч ким жеткен эмес. Жада калса Умар ибн Абдул-Азиз да ошентсе да башка Абу Бакр жана башка Умардын келүүсүн куру кыялга салчу болсок, анда ал экөөнү курчап жүргөн алардын замандаштары жок болуп калат. Ал эми чыныгы жашоо менен карай турган болсок, Язиддин шарияттын өкүмдөрүн аткарууда, инсандарга адилеттүүлүк кылууда, алардын кызыкчылыгын кароодо, аларды душмандардан коргоодо, динди жеткирүүлөрү үчүн кеңири жол түзүп берүүдө, алардын ар бири жана жалпысы менен жумшак мамиледе болгондугу элине белгилүү болгон. Демек, жогорудагы айтылгандарды эске алганда, анын тарыхта мактоого татыктуу инсандардан болгондугу маалым болот. Язид ибн Муавия Рим империясынын борбору Константинопольго жетектеп барган аскердин арасында Хасан, Хусейн жана сахабалардын көпчүлүгү, Аллах алардын баарынан ыраазы болсун, болгон. Бул да биз көңүл бура турган нерселерден. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде бул аскерди кечиримдүү деп айткан. Бирок алар канчалык аракет кылышса да, чеп менен оролгон бул шаарга кире алышпай койгон. Алардан кийин ислам үммөтүнөн чыккан улуу баатырлардын бири келип, Аллах Тааланын жардамы менен аны византиялык римдиктерден бошоткон. Византия империясынын бекемделген борбор шаарын бошоткон мусулман баатыры ким эле? Бул залым империяны кантип түбөлүккө жок кылган? Кезектеги каарман